Акыркы коңгуроо салтанаты Баткен районунда да кызуу белгиленди. Тактап айтканда, Бужум гимназия жана Тажибай Мурзапаров атындагы орто мектебинде да саамалык салтанаттуу азем менен коштолду. Иш-чара тиешелүү бийлик өкүлдөрү, мектеп мугалимдери, окуучулар жана ата-энелердин катышуусунда өттү. Бүтүрүүчүлөрдүн өзгөчө сезимдери менен коштолгон саамалыктан кезектеги репортаж. Бужум гимназия мектеби окуу жылын изги ийгиликтер менен жыйынтыктап жаткандыгын айтышат. Алсак, окуучулар предметтик олимпиаданын аймактык, райондук, облустук турунда мыкты көрсөткүчтөргө ээ болушкан. Бир окуучу англис тили предмети боюнча республикалык олимпиадага катышуу сыймыгына ээ болгон. Быйылкы биздин 2023-24 окуу жылында Бужум гимназия мектебинде бир топ жакшы ийгиликтер болду. Окуучуларыбыз олимпиадада зор көрсөткүчтү көрсөтүп, 11 класстын окуучусу Жаныбекова Мадина физика предмети боюнча областтык олимпиадада 1-чи орунду ээлеп, республикалык олимпиадага катышып келди. Республикалык олимпиадада 8-чи орунду ээледи. Бирок 8-чи орундагы биздин мектеп үчүн чоң сыймык. Биз аны менен сыймыктанабыз. Биздин окуучуларыбыз жоокерлик конкурсунда 9 класстын окуучусу 2-чи орунду алды. Бул дагы биздин сыймыгыбыз. Андан сырткары, Кудай кааласа, 2023-24 окуу жылында сентябрь айында биздин жаңы гимназия мектеби курулуп жатат. Балким пайдаланууга берилип калат деген үмүттө турабыз. Бул дагы биздин чоң жетишкендигибиз болуп эсептелет. Жалпы кыргызстандыктар бардыгын ушул бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул майрам бардык Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө майрамдап жатышат. Бардык бүтүрүүчүлөргө ийгилик, ак жол. Ошондой эле биз ошо Бужум гимназия мектеби 2023-24 жылда сабактан тышкаркы иштерде, коомдук иштерге дагы өтө активдүү катышып жатабыз. Биз кечээ эле миссиянын жаш жардамчылар сынагына катышып келдик. Ошондой эле байма-бай бизде тынбай тарбиялык сааттар, энелер мектеби тынбай өтүлүп турат. Ошонун жыйынтыгы деп ойлоймун. Быйылкы жылда биз жакшы ийгиликтерге жетише алдык. Анан ошо биздин балдарыбыз ошо келечекте ошо зордук зомбулуктан алыс болуп, кеңири Кыргызстандын келечегине жараган билимдүү жаштардан болушуна дагы бир жолу тилектешмин. Бужум гимназия мектебинин 9 класстын окуучусу Казакова Асия Масилана. Бул жылы аталган мектепте 11 классы 28, ал эми 9 классы 55 окуучу аяктап жатат. Өзгөчө толкунданган бүтүрүүчүлөр жакшы бир кесиптин ээси болуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууну максатташат. Азыр сезимдер абдан толкунданып турам. Албетте 11 жыл бат эле өтүп кетти. Жашообуздун эң кызыктуу бөлүктөрү өтүп, азыр артта калып отурат бүгүн. Ал эми кесип болсо, Кыргызстандын азыркы учурда техника тармагынан алсыз болуп турган учурда мен өлкөмө ушул компьютерлер жактан жардам берем деп программистке окуп, ошол азыр менин максатым ошол. IT тармагына тапшырам буйруса. Ал эми бардык бүтүрүүчүлөргө ийгилик. Жалпы республикалык тесттен өзүңөр каалаган балдан дагы жогору бал алышыңарга ишенем. Кесип тандоо өтө кыйын болду мен үчүн. Анткени азыр кесиптерге өтө кандай десем, көп эле кесип керек экен негизи Кыргызстандагачы өнүгүш. Анан ушулардын ичинен эң асылы болуп саналган мугалимдик кесипти тандоону туура көрдүм. Бизге окшогон окуучуларга талим тарбия берип, физика мугалими болуп эмгектенүүнү туура көрдүм. Ал эми Тажибай Мурзапаров атындагы орто мектебин бул жылы 11 классы 28, 9 классы 55 окуучу аяктоодо. Жылга саресеп салган мугалимдер Арис уюмунун каржылык көмөгү менен мектеп толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, жаркыраган каналарда билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтышат. Арис уюмунун директорубуз Гусара Жекелет Чуркап, Айлыкмет Чуркап былтыркы жылы тебиз аябай сонун болуп бүттү. Мектепти мындан 20 жыл мурда аяктаган бүтүрүүчүлөр да салтанаттын күбөсү болушту. Кезегинде талпынып учкан мектебине билимге инвестиция салышып, 120 000 сомдук мектепке керектүү эмеректерди алып беришкен. Мектепти ошол 2004 жылы аяктаган болсок, 2004 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 20 жыл өттү да. 20 жылдын арасында менин классташтарым арасында алды ошол райондук башкармалыктын жетекчиси, бир канча жетекчиликти жетектеген кызматтарда эмгектенип келатат. Мындан сырткары ошол бизнес тармагында дагы өзгөчө ийгиликтерди багындырган достор бар. Менимче 20 жылдын аралыгында
биздин тең туруш досторубуз, классташ кыздарыбыз жакшы ийгиликтерди багындыр десем жаңылышпайм. Мектепке ар бир Кыргызстандын жараны ушундай бир көмөктөшүп турса деген ойду айтып кетемен да. Себеп дегенде биз билимибизди оңдомоюнча биз келечегибизди оңдобойбуз да. 2023-2024 окуу жылында Баткен район аймагындагы 54 мектепте 11-классты 803, ал эми 9-классты 1407 бүтүрүүчү аяктоодо. 9-класстын 53 бүтүрүүчүсү артыкчылык күбөлүк алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Ал эми 11-класстын бир бүтүрүүчүсү алтын тамга аттестатын алуу сыймыгына ээ болду. Асылкан Махамат кызы, Бермет Манасова, Расул Ахматов, жаңылыктар.